Ошентип мусулмандардын эң ыйык жана куттуу айы болгон орозо айы да башталды. Орозо бул тыйылуу, күйгүзүү жок кылуу дегенди түшүндүрөт. Андыктан адамдар тамак аштан эле эмес, көзүн, оозун, напсисин да тыйышы керек болот. Ошондой эле бул ай кечиримдүүлүктүн айы болгондуктан эски таарыныштар да унутулушу керек. Айлардын эң улуусу жана султаны болгон орозо айында дүйнө жүзүн нурга бөлөгөн Куран китеби түшүрүлгөн. 1000 айдан да артыгыраак болгон Кадыр түн кечеси да ушул касиеттүү айда. Жалпы мусулман бир туугандарыбызга айта турган нерсебиз дагы ушул айларда Куран-ы Керим окуп, бир гана өткөн инсандар үчүн эле эмес, Куран-ы Керим окуган учурда азыркы учурдагы элибиз үчүн да, мамлекетибиз үчүн да, журтубуз үчүн да көбүрөөк дуа, бата кылып, ушул кандайдыр деңгээлде ушул оору сыркоодон, пандемиядан болсун, ар кандай экономикалык жактан дагы ар тараптан мындайча ийгилик коштолсун деп тилек кылып дуа кылсак, кабыл боло турган орду бар деп ишенебиз, иншалла. Куттуу Ороз айында адамдар көптөгөн жакшылыктарга ээ болуп, жамандыктардан арыла алат. Эң негизгиси эриктүү болуп, эч кимге зыянын тийгизбей, таза ниет менен жүрүү керек. Ушул айда адам үчүн чоң мүмкүнчүлүк болот. Жаман сөздөн арылганга, жакшы нерселерди окуганга, жана ошондой жакшы адаттар менен адаттанганга чоң мүмкүнчүлүк болот да. Бул Рамазан айы, бул ыйык ай. Куранда Алла Таала айткан, силерге мурункуларга парыз кандай парыз кылынса, силерге да ошондой парыз кылынды деген. Бул айда биз ар бирибиз мусулман үчүн 5 парыз болгон болсо, ошо 5 парыздын бирөөсү орозо кармоо дагы бул мусулман үчүн парыз болуп эсептелет. Бишкек шаарынын казиятында эмгектенген Толкунбек Жуманов исламдагы негизги парыздардын баарын аткарганга аракет кылат. 5 маал намазын өз убагында окуп, орозосун калтырбай жыл сайын кармайт. Жашоодогу негизги максатым жараткан Алланын ыраазычылыгына жетүү дейт. 4:40 баштап кечки шамга чейин ооз бек жүрүш керек, эч нерсе жебеш керек. Ошондо киши өзүнүн алсыздыгын сезет экен, өзүнүн күчсүздүгүн сезет экен. Ошону менен бирге башка ачка жүргөн адамдардын кадырын билет экен. Бул тараптан алып караганда коомчулукка өтө чоң пайдасы бар. Орозонун ден соолукка пайдалуу экендигин дарыгерлер да тастыкташууда. Айтымдарында ачка жүргөндө зат алмашуу жакшырып, тамак сиңирүү органдары дем алат. Организмде топтолгон тамак аштар жакшы иштетилип, ордун жаңы минералдуу заттар ээлейт. 10 сааттан ашык ачка жүргөн кишиге анан жанагы майлуу тамактуу, туздуу тамакты жебеш керекпиз. Дагы бир мындай тамакты да мындай рацион жасап, эмнеге дегенде ошо көбү аял кишиден зависит этет да. Ошо орозо убакта колдон келсе үйүңүздө тозуңуздар, бир жакка барбаңыздар. Жакшы тилектердин бардыгы ушул ыйык айда орундалат. Эң башкысы эл журтубуз аман болуп, оору сыркоодон оолак болсун. Адамдардын дили тазарып, ыймандуу жаштарыбыз көбөйсүн. Орозо кармагандардын орозосу кабыл болсун. Кыял Шаршеева, Бекжан Токтосунов, Ала Тоо 24.